Өлкөбүздө коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 75 000 адамга жетти. Күнүнө 300дөн ашуун жаңы учурлар катталып жатат. Буга байланыштуу Алай районунда 60 орунду жугуштуу оорулар ооруканасы пайдаланууга берилди. Мектептин имараты оңдоодон өтүп, медициналык шаймандар менен камсыз болгон. Борбор калаада болсо 1151 орунду 12 оорукана коронавирус инфекциясы жана пневмония менен ооругандарды кабыл алып жатат. Ооруканалар жөнүндө толук маалыматты map-covid-kg сайтынан таба аласыз. Назарыңыздарда сөз дарыгерде программасы жана биз бул жуманын жыйынтыгын чыгарабыз. Бир жума бою биз коронавирустун кесепеттери жана оорудан кийинки реабилитация жөнүндө сөз кылдык. Адамдар кандай кесепеттерге кабылышы мүмкүн? Эмнеге көңүл буруп жана оорудан кийин организмди кантип калыбына келтирүү керектигин аныктадык. Эске салсак, жаңы вирус толук изилдене элек. Демек, анын таасири дагы ар кандай мүнөздө болушу мүмкүн. Бирок буга чейинки изилдөөлөргө таянсак, коронавирустан кийин төмөнкү белгилер сакталып жатканы айтылат. Албетте, азыркы учурда дүйнөлүк окумуштуулардын айтуусу боюнча постковидтик белгилер бар. Алар бир нече. Алардын пайда болуусу бул иммунитетке байланыштуу болот. Мисал үчүн сиз коронавирус илдетини жеңил түрдө өткөргөн болсоңуз, ал постковидтик белгилердин жыйынтыгы бир аз болушу мүмкүн. Эгер оор түрүндө өткөргөн болсоңуз, төмөнкүдөй постковидтик белгилер болушу мүмкүн. Бул деген чачтын түшүүсү, эс түтүмүнүн начарлашы, уйкусунун бузулушу, дагы бир нече баягы өнөкөт ооруларынын өөрчүтүп жибериши толук ыктымал постковидтен кийин. Эгер сиздин өнөкөт ооруларыңыз болсо, бул жүрөк оорусу, кан диабети, дем алуу боюнча өнөкөт ооруларыңыз болсо, мисалы бронхит деген оорулар, ошол ооруларды сөзсүз түрдө ал козгошу мүмкүн. Аны козгобош үчүн сиз бир гана жол бар, аны сиз өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгерге барып, ал жерде жанагы ошол ооруңузга байланыштуу баягы анализдерди тапшырып, жана ошого байланыштуу дары-дармектерди алып, ден соолугуңузду чыңдасаңыз, козголушу чоң болбошу мүмкүн. Постковидтик белгилердин бирөөсү, сиздер могу көрүүчүлөр айткандай эле, бул депрессия. Мен баягы жеке тажрыйбамда байкашым боюнча, ошол 10 бейтаптын ичинен бир 7-8 сөзсүз түрдө депрессияга кабыл алат. Себеби бул коронавирус илдети массалык маалымат медианын жардамы менен ошол коронавирус баягында орчунду деп, анан баягы бизде ошол коронавирус илдетине чалдыгып каза болгондордун саны көп болгондуктан, элдер эгер ошол коронавирус илдетине чалдыгып калса, мен дагы ошо каза болуп калышым мүмкүнбү, же пневмония болуп калышым мүмкүн деп, ошол депрессияга кабыл алып жаткан учурлар болот. Ошондуктан ал депрессияга кабыл албаш үчүн оорунун белгилери пайда болуп жатканда убагында дарыгерге кайрылып, ошол илдетиңизди батыраак айып кетсин деп салымыңыз кошсоңуз, бул депрессияга кабыл албаганга толук салымыңыздарды кошо аласыздар. COVID-19 борбордук нерв системасы менен мээге таасир этет. Анда ал мээнин ткандарын жабыркатып, анын иштешинин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Эң мүнөздүү белгилери бул баш ооруу, баш айлануу, аң сезимдин начарлашы, психомотордук толкундануу, галлюцинация жана депрессия. Ошондой эле бейтаптар көбүнчө уйкусуздуктан же ашыкча уйкудан жабыркап жаткандарын айтышууда. Уйкуга баягы уктаганда баягы ооруп жаткан учурларда бейтаптар баягы дем алуусу кысылып, ошонун коркуп калгандыктан дагы уйкусу качып кетиши мүмкүн. Ошондуктан кечке келгенде, мисалы үчүн алаксытып, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, китеп окуп же башка нерселер менен алаксысаңыз, балким уйкуңуз дагы келип калышы мүмкүн. Реабилитация баарыбызга керек. Кеминде 3 айдан 6 айга чейин болуш керек. Мисалы үчүн сиз жеңил түрүндө өткөргөн болсоңуз, реабилитация жок дегенде 3 ай болуш керек. Бул деген кандай? Азыр кыш убактысы, эгер сиз жылуу кийинбей, суукка жылуу кийинбей чыксаңыз, анда сиз баягы өпкөнүн кайра калыбына келе жаткан процессте сиз анын дагы терс таасирин берип, кайра пневмония оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгер сиз коронавирус илдети менен пневмония менен оорусу өрчүшүп кете турган болсо, анда 6 ай ошол үй шартында болуп, анан дем алуу, баягындай гимнастикаларды жасап, андан соң иммунитетиңизди чыңдап, көчөгө баягы себепсиз чыгуусу тыюу салынат. Коронавируска чалдыккандардын 90%дан ашыгы жеңил түрүндө болсо дагы кыйынчылыктарга туш болушат.
Аны ковидтен кийинки синдром деп аташат. Ал ар бир адамда ар башкача болот. Буга чейин бейтаптар байкабаган белгилер дагы пайда болушу мүмкүн. Катуу баш оорулар, алсыроо, эс тутум, көрүү жана угуунун начарлашы, жүрөк кан тамыры оорулары, түнкү тертөө, кан басымдын көтөрүлүп же кескин түшүп кетүүсү. Ошондой эле өнөкөт ооруларынын курчуп кетиши да кирет. Себеби COVID-19 организмдин бардык системаларына таасирин тийгизиши мүмкүн. Маанилүү органдар бул өпкө. Алар биринчи кезекте жабыркашат. Себеби алар инфекцияга жол ачып берет. Ошондой эле мээ, борбордук жана перифериялык нерв системалары, булчуңдар жана ичеги карын жолунун органдары жабыркайт. Бир караганда зыянсыз деп эсептелген жыттын жана даамдын жоктугу мээ кыртышынын жабыркашы менен байланыштуу. Баш аламандык, дислексия, жада калса галлюцинациялар, инфекциянын мээге болгон терс таасири. Белгилери 6 айга чейин сакталышы мүмкүн. Коронавирустун эң коркунучтуу кесепеттеринин бири инсульт болушу мүмкүн. Себеби COVID-19 канды коюлатат. Мында уюп калган кан айлануу учурунда мээ, жүрөк, айрыкча өпкө үчүн кооптуу деп саналат. Бүткүл дененин катуу интоксикациясы инфекциянын дагы бир натыйжасы. Анда ичке ичегилер, өт жолдору жана айрыкча боор жабыркайт. Дарыгерлердин айтымында ковидтин кесепетин дарылоо оорунун өзүнө караганда көп убакытты талап кылат. Организмди кайра калыбына келтирүүдө физиотерапия көнүгүүлөрү, ингаляциялар, магнитотерапия, электрофорез, массаж, сууда сүзүү жана витамин терапиясы колдонулат. Пандемия учурунда илимпоздор менен дарыгерлер вирустун келип чыгуу мүнөзүн толук түшүнүүгө үлгүрбөй жатышат. Ошондуктан анын узак мөөнөттүү кесепеттеринен чочулашууда. Человек, который заболел ковидом, вообще должен подготовить себя к тому, что будут и последствия. Поэтому надо с первых дней болезни уже думать о том, как бы не было осложнений и как перенести постковидные какие-то проявления. И это вот касательно легких, это одышка, затрудненное дыхание. Да, оно прям иногда пропадало. Вот да, затрудненный вдох, иногда затрудненный выдох. В общем, в основном жалуются на одышку. Бронхит — это вот когда выделяется слизь, активно может легкое бороться, да, сам по себе борется, там секреты идут и все такое. А ткань — это когда там в первое время накапливается жидкость, отечность, там поражаются из сосуды, да, мелкие сосуды легких, и вот это вот трудно вывести. А в конечном итоге, когда они полностью нормально не восстанавливаются, это все переходит в фиброз. Многие, наверное, слышали, это рубец. Фиброз. Поэтому... И поэтому мы видим вот это затрудненное дыхание. Да. Вот, оно даже пропадает иногда, знаете. Вот, да, это из-за того, что в самых мелких частях происходит газообмен. То есть мы получаем кислород, и вот этот вот доступ кислорода, оксигенация нарушается, поступление кислорода во все ткани. Легкие очищают, там, и вот этот кислород передает во все ткани и органы же. И если легкое поражено, то тут не срабатывает самая главная система, то есть оксигенация. И появляются вот эти вот симптомы, как одышка, головокружение, головные боли. Коронавирустук пневмония өпкөдө фиброздук өзгөрүүлөрдү, жөтөлдү жана дем алууну пайда кылып, узак убакытка чейин сакталат. Оорунун мындай калдык белгилери айыккан учурдан тартып 1,5 айга чейин байкалышы мүмкүн. Ошол эле учурда дарыгерлер организм инфекциянын кесепеттерин өз алдынча жеңе тургандыгын белгилешет. Бирок анда тамекини таштап, сергек жашоо образын өткөрүү керек. Адамдын денеси иммунитетине жана бейтаптын физикалык абалына жараша 3 айдан 1 жылга чейин калыбына келиши мүмкүн. Сейчас, когда говорим о постковидном синдроме, больше употребляют такие осложнения, как и энцефалиты, головной мозг. И вот эти панические атаки, там, консультации психиатра, да, это все связано с поражением головного мозга. Все так же вот, оксигенация нарушается, мелкие сосуды, да, и головной мозг страдает, поэтому всякие вот постковидные симптомы, такие как нарушение терморегуляции, да, говорят, то высокая температура, то совсем низкая, такого не было, да. Бессонница да, даже. Всякие панические атаки, всякие страхи, нарушение сна, это все вот из-за того, что пострадал головной мозг. В основном, знаете, вот этот ковид, чем страшен, это вот панические атаки. Почему дети менее подвержены осложнениям, они не воспринимают,
они не чувствуют вот этой панической атаки, такого страха, как мы, да, вот у заболелой прям страх смерти, да, страх осложнений. У детей этого нет. И дети, они очень подвижные. А их не надо заставлять делать вот дыхательную гимнастику. Они и так часто даже, они и так бегают, заняты, у них позитивное мышление, да, вот такого вот нету такого, чтобы там депрессия у них была, да, или страх какой-то, или тревога была. Эртеби кечпи ар бир адам коронавируска туш болот. Андыктан ага жакшылап даярданган дурус. Кантсе да, бул жолугушуунун натыйжалары бир нече факторлорго көз каранды. Алардын эң негизгиси иммунитеттин абалы. Аны бекемдөө үчүн бир нече жөнөкөй сунуштарды аткаруу жетиштүү. Биринчиден, туура тамактаныңыз. Мында тамак аштын курамында сөзсүз белок болушу шарт. Иммундук системаны чыңдоо үчүн толук 6-8 сааттык уйку керек. Ден соолукка пайдалуу күндөлүк режим, мүмкүн болсо түнкү эштен баш тартып, таза абада орточо физикалык көнүгүүлөрдү аткарыңыз. Дарыгерлер ошондой эле спирт ичимдиктеринен баш тартууну сунушташат. Желудочно-кишечный тракт с первых дней страдает, скажем так, да, ну, все органы страдают, и желудочно-кишечный тракт страдает. И многие жалуются на диарею. Диарея, да, да, я только что хотел. жидкий стул, тошнота, рвота, это с первых дней болезни, а потом это все бесследно не проходит же. Вот это все остается. Во-первых, идет вообще вирусное поражение, да, стенки желудочно-кишечного тракта, это вот такая трубочка, начиная от ротовой полости, заканчивая задним проходом, да, скажем так. Вот эта стенка вся желудочно-кишечного тракта поражается вирусом. Представьте, вот, органическое поражение. Оно быстро не проходит. Во-первых, из-за того, что вирусное поражение, во-вторых, из-за того, что мы опять-таки перенагружаем себя антибиотиками. Иногда не самостоятельно, не посоветуясь с врачом, даже не обращаясь, некоторые лечатся, да, по интернету так. И из-за этого идет там нарушение флоры. То есть нормальная флора кишечника, и вмешательство извне, и вмешательство вирусами в том числе, да, нарушает вот эту флору. И пока вот эта флора не восстановится, то вот эти все последствия будут продолжаться. То есть это тот же самый же неустойчивый стул, запоры, чередующиеся с поносом, да, тошнота, изжога. Эти все вот симптомы сохраняются. Ну, в большинстве своем это проходит, в сравнении с дыхательной системой, это проходит быстрее и лучше. Потому что там доступнее, да, биодобавки, там, в смысле, эти бактерии наши, мы даем какой-нибудь препарат, биопрепараты, такие как лактобактерии, да, бифидумбактерии, вот, которые восстанавливают желудочно-кишечную флору и когда быстрее восстанавливаются. А к легочной ткани, к сожалению, такого доступа нету, поэтому приходится извне помогать. Дем алуу гимнастикасы ар кандай көнүгүүлөрдүн комплексинен туруп, дем алуу булчуңдарын өпкөнүн ар кайсы бөлүктөрүнүн жигердүү иштөөсү үчүн арналган. Керек болсо, алардан ашыкча ынымдуулукту бөлүп чыгарууну жакшыртат. Ооруга жараша интенсивдүүлүгү жана аткаруу техникасы ар кандай болушу мүмкүн. Гимнастика оор абалда, эти ысып жаткан кезде жана кан басымы менен жүрөктүн согушу жогору болгон учурда аткарылбайт. Коронавирустук инфекция менен ооругандарга же реабилитация учурунда башкы көнүгүү деп диафрагмалык дем алуу же ич менен дем алууну сунушташат. Мында дем алуу этабында ашказанды мүмкүн болушунча толтурууга аракет кылуу керек. Дем чыгаруу фазасында аны тартуу зарыл. Көнүгүүнү дем чыгаруудан баштаган жеңил болот. Дем алганда көкүрөк эмес, курсак көтөрүлөт. Дем чыгарганда ичтин алдыңкы бөлүгү артка тартылат. Бул коронавирустан жабыркаган өпкөнүн активдүү ачылышына өбөлгө түзөт. Кийинки көнүгүү үчүн таяк же ашкана өбөлүгү керек болот. Биз отургучка отурабыз. Таякты эки колубуз менен алдыбызда кармайбыз. Колуңузду өйдө көтөргөндө, дем алып, ылдый түшүргөндө демди чыгарыңыз. Көнүгүүлөрдү жаткан абалда да жасасаңыз болот. Акырындык менен колду башыңызды көздөй көтөрүп, дем алыңыз. Дем чыгарганда колуңузду кайра түшүрүп, эки капталыңызга алып келесиз. Бул маалда дем чыгаруу дем алганга караганда узунураак болушу керек. Эми чыканагыңыздан жаткан абалда эки колуңузду колпу түрүндө бекем кармаңыз.
Дем алган кезде колдоруңуз менен бир нерсени түртүп жаткандай өйдө көтөрүңүз. Дем чыгарганда баштапкы абалга алып келесиз. Балдар үчүн көнүгүү аткаруу принциби чоңдордукуна окшош. Эгерде дем алуу учурунда баш айлануу, алсыроо, жүрөк айлануу же кычкылтектин каныккандыгы азайса, көнүгүүлөр токтотулат. Гимнастиканы күнүнө 3-4 жолу, жок дегенде 5-10 мүнөттөн жасоо туура болот. Узактыгы менен ооругун акырындык менен көбөйтүү керек. Дем алуу жана физикалык көнүгүүлөр 3 айдан кем эмес үзгүлтүксүз жүргүзүлгөнү жакшы. Дыхательную гимнастику использовали и до этого ковида, да, не только для дыхательной системы, но и для сердечно-сосудистой системы, для борьбы с ожирением. Также двигается вот этот желудочно-кишечный тракт хорошо, да, кишечник, моторика кишечника. И поэтому эта дыхательная гимнастика, это давнишняя практика, с отеком борется, чтобы жидкость не накапливалась, чтобы работали вместе с легкими, вот эта скелетная мускулатура, чтобы хорошо работала, и чтобы был газообмен хороший. А во-вторых, идет кровоснабжение хорошее, да, сосуды хорошо начинают работать. А когда человек уже переболел, и уже мы боимся последствий, таких как фиброз, да, вот это все, чтобы не рубцевалась, да, легочная ткань, то есть она, рубцевание, это значит, вот уже легкие не становятся такой обычной нормальной легочной тканью, как обычная. Вот мы руки порежем, и уже образуется такая вот уже не растягивается вот такая ткань рубцовая, твердая. Да. Вот такие легкие становятся неэластичные, твердые, да, участки легких появляются. И вот с этим, чтобы бороться, надо вот все время двигать, активно вот заниматься гимнастикой. Если в тканях легких появились рубцы, а они уходят, вот, к примеру, у нас на коже, на руке, они так временные, да, скажем? Да. Это долгий процесс, конечно, если на самом деле рубцевались, они могут и остаться. Вот, например, другие болезни легких, такие как туберкулез, да, какие-то воспалительные абсцессы бывают, да, по мере заживления там образуется рубцовая ткань, которая, к сожалению, не уходит, но она особо, какая-то доля легких выпадает от акта дыхания, но все равно дискомфорт остается, то есть дыхательная недостаточность. Дем алуу көнүгүүлөрүнөн сырткары орточо физикалык активдүүлүк баарына көрсөтүлгөн. Организмди калыбына келтирүү процессинде бүтүндөй дене үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү аткарса болот. Ага аз интенсивдүү аэробикалык көнүгүүлөр, сейилдөө же велосипед тебүү кирет. Буларды күнүнө жок дегенде 30 мүнөт, жумасына 3 жолу 3 ай бою жасоону сунушташат. Прональная позиция – это то же самое вот механическое перемещение легкого, да. Человека мы просто переводим на живот. Лежит, но на животе. Больного. Да, тяжело больного переводим на живот, даже если он интубирован. И тем самым вот легкие спускаются вниз, кровообращение. Вот самые поражаемые части – это нижняя и задняя поверхность легких. Нижняя и задняя поверхность наиболее. И когда человек он лежит, то легкое еще больше сдавливается, да. И ему и так он больной, слабенький, и еще и тяжело дышать. А вот при переводе на живот легкое расправляется, начинает дышать уже спиной, перед уже расслабляется, спиной дышит, то есть был более мощная там мышечная система. И вот помогает легкому. И кровообращение, газообмен вследствие этого улучшается, не накапливается жидкость. В общем, идет просто механическое такое вот облегчение дыхания. И тем самым вот даже те наши коллеги, которые работали, они говорят, вот сатурация повышается на 30% только методом перевода на прональную позицию. Адистердин айтымында учурда өлкө боюнча реабилитациялык борборлор мурдага караганда көбүрөөк керек болуп жатат. Буга чейин бардык поликлиникаларда машыгуу терапиясы уюштурулган эле. Азыр алар көптөгөн үй бүлөлүк медицина борборлорунда жок. Мындан улам ооруп калган бейтаптар телемедицинанын же дарыгердин сунуштары менен организмди калыбына келтирүүгө аргасыз. Физиотерапия көнүгүүлөрү үчүн атайын даярдалган машыктыруучулар да жетишсиз. Сиздер менен мен Нургүл Абдыразакова жана сөз дарыгерде берүүсү болду. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.